тутумду жакшыртуучу суусундуктар. 1 сааттан кийин эстетип койчу, кайда койгонумду унутуп калыпмын, эсимен таптакыр чыгып кетти деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүз. Бул да болсо эске сактоо жөндөмдүүлүктүн начарлашынан кабар берет. Ал көпчүлүк учурда туура тамактанбоо, убагында уктабоо, бир орунда отуруп жумуш иштөө, жагымсыз адаттар, стресс сыяктуу факторлор таасир этет. Эс тутумду жакшыртуу үчүн төмөнкү суусундуктарды жасап ичиңиз. Күнүнө 3 жолу сууга бадыран кошуп суу ичүү керек. Бадыран кошулган шире менен томат ширесин аралаштырып, ага 1 тишче сарымсакты майдалап кошуп ичесиз. Муну эртең менен жана кечинде ичүү керек. Жарым стакан сабиз менен кызылча ширесин аралаштырып ичиңиз. Аны ачкарын ичүү керек. Бардыгыбыз билгендей, карагат көздүн көрүүсүн жакшыртат. Ага утурлай мээнин эске сактоо жөндөмдүүлүгүн арттырат. Ал үчүн карагат кыямын сууга салып күнүнө 2 рет ичүү керек. Эс тутумду жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек? Пайдалуу кеңеш. Адам баласы 20 мүнөт ичинде эстеген маалыматтардын 30%, ал эми жарым саатта 50%-ын унутуп калат экен. Андай болсо эс тутумду кантип жакшырта алабыз? Көнүгүү, табышмактар, логикалык суроолорду чечүү, ырларды жаттоо, чет тилдерин үйрөнүү мээнин жумуш иштөөсүнө арналган эң жакшы ыкмалардын бири. Булар пайдалуу жана жеңил ыкмалар. Жүзүм ширеси. Күндөлүк тамактануу рационубузга жүзүм ширесин кошсок, эске сактоо мүмкүнчүлүгүбүз 20%га жакшырат. Жүзүм кочкул кызыл болушу керек. Анын курамында мээнин иштөөсүн жакшыртуучу антиоксиданттар көп. Физикалык активдүүлүк. Жөө жүрүү, жүгүрүү менен бийлөө, денени машыктыруу эсте сактоо мүмкүнчүлүгүн жакшыртуучу ыкмалардын бири. Мындай активдүүлүк эске сактоодо жардам берчү клеткалардын пайда болушуна өбөлгө түзөт. Сүйлөө. Эгер биз телефон номерин, үй дарегин же болбосо бирөөнүн аты жөнүн сүйлөп, үн чыгарып айтсаң, мээбиз ошону жаттап калат. Бул жазып алуу ыкмасына караганда тез жүзөгө ашуучу кубулуштардын бири. Уйку. Жакшы уйку ден соолуктун кепилдеги. Уйкусун кандырган адамдардын өмүрү узун болот. Уктап жаткан кезде организм бошоңдоп эс алат. Жашартуучу гормондордун кызматы тезден иштелип чыгат. Уйкусу канган организм маалыматты 2 эсе жакшы эстей алат. Релаксация, медитация, йога жана укалоо ойду бир жерге жыйнактоого, эске сактоого жакшы таасир берет. Көзгө арналган көнүгүү. Эгер күндө эртең менен 30 секунд бою көзүңүзгө көнүгүү жасап турсаңыз, эс тутум 10%га жакшырат. Бул окумуштуулар тарабынан далилденген. Байланыш. Эске сактоо ыкмаларынын бири чындыкты бири-бири менен байланыштыруу. Туура тамактануу. Туура тамактануу эске сактоого бирден бир таасир берет. Эң алгач антиоксиданттарды кабылдоо керек. Кара өрөк, жаңгак, кызылча, цитрус өсүмдүктөрү, кара бүлдүркөн менен мейизди көбүрөөк жеп туруу зарыл. Витаминдер. Пайдалуу витаминдер В тобундагы витаминдер болуп саналат. В12 витамини, балык, эт, жумуртка, тоок эти жетишпесе эске сактоо мүмкүнчүлүгү жабыркайт. Бул витамин жумуш иштөөдө жардамчы болуп саналат. Ошондой эле С, витаминдерин да кабылдап турууну унутпашыбыз керек. Эс тутумду жакшыртуучу азыктар. Суу. Мээнин 90% суудан турат. Ошондуктан организмде суюктуктун азайышы мээ үчүн да өтө терс таасирин тийгизет. Буга жол бербей мээнин иштөөсүн жакшыртуу үчүн күнүнө 8 стакан суу ичүү керек. Таттуу газдалган суусундук, кофе жана энергетиктер организмден сууну чыгарарын эске салуу керек. Эгерде буларды ичкен болсоңуз, анда сууну көп ичиңиз. Розмарин. Бул чөптө антиоксидант жана карнозин кычкылы көп. Алар тамырларды кеңейтип, кан айланууну жакшыртып, натыйжада эс тутумду жогорулатат. Окумуштуулардын акыркы изилдөөлөрү эстеп калуу жөндөмдүүлүгүнө жада калса, розмариндин жыты таасир берерин аныкташкан. Лимон. Чайга кошулган лимон кесими эс тутумду жакшыртууга жетиштүү. Кептин баары унутчактардын алдын алып, жакын арада керек нерселерди мээде сактоодо жардам берет. Деңиз капустасы. Деңиз капустасы йодко бай. Ал эми бул элемент биздин мээбизге абдан жакын. Ал акылдын тунуктугун жогорулатат. Бал. Глюкоза мээнин иштешине оң таасир берет. Ал балда жана кургатылган мөмөлөрдө, данектерде көп болот. Ошондуктан бир кашык бал менен данекти эртең менен жесеңиз мээнин иштешине пайдалуу. Эске тутууну кантип жакшыртууга болот? Эске тутуу өзүнө 3 процессти камтыйт. Маалыматты белгилөө, аны сактоо жана кайра кайтаруу. Мээбиз түшкөн маалыматты адегенде анализдеп, аны жазат. Мындайча айтканда белгилейт. Анан ал маалыматты кийин кайтарып берүү үчүн сактап коет. Эгер ал 3 процесстин бири эле жакшы иштебесе, адамдын эске тутуусу начарлайт. Эске тутуунун сенсордук эске тутуу, кыска мезгилге жана узак мезгилге эске тутуу сыяктуу бир канча түрлөрү бар. Сенсордук эске тутуу маалыматты жыт билүү, көрүү жана туюу
сыяктуу сезүү органдары аркылуу кабыл алат. Ал эми жумушчу эске тутуу деп айтылган кыска мезгилге эске тутуу анча көп эмес маалыматты кыска убакытка сактайт. Анын аркасында биз сандарды оюбузда эсептей алабыз, телефон номерлерин эстеп калып дароо кайра чала алабыз. Ошондой эле узун сүйлөмдү окуп же угуп жатканда анын аягына жеткиче баш жагын унутуп калбайбыз. Бирок баарыбызга маалым болгондой, кыска мезгилдүү эске тутуунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Андыктан керектүү маалымат көпкө чейин эсте калыш үчүн ал узак мезгилдүү эске тутууга өтүшү керек. Ал үчүн эмне кылуу керек? Буга төмөндө берилген кеңештер жардам берет. Кызыгуу. Кайсы бир маалыматты эстеп калуу үчүн ага чындап кызыгып, анын эмне себептен маанилүү экенин эсиңерге салып тургула. Кайсы бир окуянын сезимдер менен коштолгондо эсте жакшы калаарын байкаган чыгарсыңар. Сезимдерди катыштыруу ыйык китепти изилдегендерге да чоң пайда алып келет. Ошондой эле алар ыйык китепти окуп жатканда эки максатты, Кудайга жакындоону жана ал жөнүндө билгендерибизди башкалар менен бөлүшүүнү көздөсө, маалыматты жакшы эстеп калышат. Көңүл коюу. Көптөрдүн унутчаак болгон себеби негизинен алардын көңүл топтобогонунда деп белгиленет. Акыл эстин сырлары аттуу китепте көңүл коюуга эмне жардам берет? Эстеп калыш керек болгон нерсеге чындап кызыгуу жана мүмкүн болсо аны жазып алуу. Анын үстүнө керектүү маалыматты жазып алсак, ага кийин да кайрыла алабыз. Түшүнүү. Эгер кайсы бир окутууну же ойду түшүнбөсөңөр, аны жакшы эстеп калышыңар күмөн же ал такыр эле эсиңерде калбай калышы мүмкүн. Түшүнүүнүн аркасында өзүнчө ойлордун бири-бири менен байланышып, бүтүндөй бир ойду берип жатканын андай алабыз. Маселен, машина оңдоонун үйрөнүп жаткан бирөө мотордун жалпы жонунан кандай иштей турганын түшүнүп алса, мотордун ичиндеги майда барат бөлүктөрүн да жакшы эстеп калат. Бөлүштүрүү. Окшош же бири-бири менен байланышы бар ойлорду бөлүштүрүп алгыла. Мисалы, базарга баратканда эмнелерди сатып алуу керек экен унутуп калбаш үчүн аларды эт, жашылча, жер жемиш деген сыяктуу топторго бөлүштүрүп алсаңар болот. Ошондой эле кайсы бир ойду эске тутуп калуу үчүн аны бир нече бөлүккө бөлүп алуу жакшы, бирок алардын 7ден ашпаганы дурус. Телефон номерлерин да 2 же 3 бөлүккө бөлүп алып жаттоо оңоюраак. Балким айрымдарга алфавит иретинде бөлүштүрүп алуу бир нерсени эстеп калууга жардам берет. Үн чыгарып кайталоо. Эстеп калыш үчүн керек болгон маалыматты, мисалы чет тилиндеги жаңы сөздү же сөз айкашын үн чыгарып кайталап коюу да нейрон түйүндөрүн чыңдайт. Кандайча? Биринчиден, жаңы сөздү сыртыбыздан айтканда ошого көңүл топтойбуз. Экинчиден, эгер сөздү туура эмес айтып алсак, мугалим ошол замат тууралайт да, натыйжада аны туура жаттайбыз. Үчүнчүдөн, угуу, атүгүл өзүбүздү угуу да мээнин башка бөлүктөрүн иштетет. Элестетүү. Бир нерсени эске тутууга элестетүү да жакшы жардам берет. Балким элестеткен нерсенин сүрөтүн тартып же схемасын түзүп алаттырсыңар. Элестетүү үн чыгарып кайталоо сыяктуу эле мээнин ар кайсы бөлүктөрүнүн иштешине шарт түзөт. Сезимдерин канчалык көп катышса, маалымат ошончолук жакшыраак, ташка тамга басылгандай эле эсте калат. Байланыштыруу. Жаңы билгендериңерди мурда билгендериңер менен байланыштыргыла. Мунун аркасында мээге сигнал берилет да, буга чейин чогултулган маалымат менен жаңы ойлор мээде белгиленип, керектүү учурда тезирээк кайтарылып берилет. Мисалы, кимдир бирөөнүн атын эстеп калыш үчүн анын сырткы көрүнүшүнүн же башка бир өзгөчөлүгүн бир нерсеге окшоштургула. Окшоштурган нерсеңер күлкүлүү же демейде көп кездешпеген нерселерден болсо, аны эстеп калуу оңой болот. Бир сөз менен айтканда, кимдир бирөөнүн атын же дагы башка нерсени эстеп калгыбыз келсе, ал жөнүндө ойлонушубуз керек. Эс тутумду изилдөө аттуу китепте мындай делет. Эгерде күнүмдүк турмушубузда айлана чөйрөбүз башыбыздан өткөрүп жаткан окуялар тууралуу ой жүгүртпөсөк, каякта болгонубуз, эмне кылганыбыз эсибизде элес плас эле калышы ыктымал. Эс тутумду чыңдоо. Жаңы маалыматты сиңирүүгө аракет кылгыла. Анын бир жолу окуган же билген нерселерди кайталоо. Ал үчүн билгендериңерди балким башка бирөөгө айтып береттерсиңер. Эгер кызыктуу окуяга кабылсаңар же ыйык китептен ошондой эле ага негизделген адабияттардан кандайдыр бир бекемдээрлик ой тапсаңар, аны башкаларга айтып берсеңер болот. Ошентип бир ок менен эки коёндатасыңар. Өзүңөрдүн эске тутуу жөндөмдүүлүгүңөрдү да жакшыртасыңар, маектешиңерди да бекемдейсиңер. Андыктан кайсы бир маалыматты эске тутуп калгыңар келсе, аны кайталап койгула. Мнемоника – эске тутуунун жакшы ыкмасы. Байыркы убакта Грецияда жана Римде ораторлор кагазды карабай бир нече саат бою сөз сүйлөп чыга турган. Ал ораторлор айта тургандарын кантип эстеп калышчу? Мнемоника ыкмасын колдонушкан. Мнемоника бул маалыматтын узак мезгилдүү эске тутуудан орун алышына, керектүү учурда аны кайра эстөөгө жардам бере турган эске тутоо чеберчилиги.
Кошумча кеңештер: жаңы өнөрдү өздөштүрүү менен чет тилин же музыкалык аспапта ойноону үйрөнүү менен эс тутумуңарды жакшырта аласыңар. Көңүлүңөрдү эң маанилүү нерселерге топтогула, мнемоника ыкмаларын колдонууга үйрөнгүлө, жетиштүү түрдө суу ичкиле, жетиштүү түрдө уктагыла, бир нерсени изилдеп жатканда маал менен эс алып тургула. Анткени мээ өтө чыңалганда нерв түйүндөрүнө терс таасир эте турган кортизол бөлүнүп чыгат. Ичимдик ичүүдөн, тамеки чегүүдөн качкыла. Ичимдик кыска мезгилдүү эс тутумга доо кетирет. Ошондой эле эс тутумдун жакшы иштешине абдан керек болгон В витамин тобундагы тиаминдин жетишсиздигин алып келет. Ал эми тамеки чегүү мээде кычкылтектин жетиштүү өлчөмүндө болушуна тоскоолдук кылат.